Жогорку кеңеште Бишкекти каптап жаткан түтүн маселеси каралып, ага өкмөт өкүлдөрү Бишкек мэри катышты. Жыйында иш маселеси, Таштанды полигону, жаңы конуштарды газга өткөрүү өңдүү маселелери талкууланды. Күн тартибиндеги биринчи маселе Бишкек шаарындагы абанын булганышынын деңгээлин төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндө Жогорку кеңештин токтомунун долбоору. Бишкекти Таштанды полигону иретке келтирилип, Таштандыны кайра иштете турган заводду куруу маселеси дээрлик чечилип калды. Мындай маалыматты кала башчысы билдирди. Азыркы бүгүнкү күндө эки чоң компания менен биз сүйлөшүүлөрүбүз бүтүп калды. Мына 23-жылы мусор перерабатывающий завод курулуш керек деп жазылып тур токтомдо. Буюрса биринчи кварталда ошо эки компаниянын бирөөнү тандайбыз. Мен азыр бирөө чехтердин компаниясы, бирөө американский компания, бирөө глубокий переработка 95% переработка кылат мусорду, чешский компания 70% переработка кылат. Экөөнүн баасы ар кандай источник финансирования чечилген. Кудай буйрса, сиздерге дагы ушул контрактты кол койгондон кийин ушул жерге келип презентация кылып, экөөнүн бирөөнү тандап бер деп келип презентация кылып беребиз дегенде оюбуз бар. 2023-жылга чейин конуштардын баары газдаштырылат деген Бишкекте бүгүнкү күндө газ конуштардын болжол менен жарым эле жеткирилди. Газды $1 саткан кезде Газпромдун ушундай милдеттемеси бар болчу. 47 ушу конуштардын баарында тең Бишкек шаарында 23-жылы бүтүш керек эле газ менен газга өткөзүш керек. Тилекке каршы бүгүн 27 жаң конуштарда гана газдаштырылды. Анын болгону 30% отопление системасына которулду. Борбор каланы каптап жаткан ышка көйнөсө конуштардагы электр жылуулук борборунда жагылып жаткан көмүр себеп болууда. Ага биринчиден азыр эле айтылып кетпедиби, жанагы төмөнкү сапатындагы күйүп аткан көмүрлөр, көмүр күйүп аткат, ТЭЦ да күйөт, и население да күйгүзөт, и жанагы Бишкек теплоэнерго 22 котельный көмүрдө иштейт. Депутаттар маселе көтөрсө эле Бишкектин абасы тазаланып калат. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Шарыбек Атазов билдирди. Жалпы элибиздин ден соолугу ыштан булганып атат. Бирок кээ бир күндөрү депутаттар маселе көтөрүлгөндө аба тазаланып калып атат. Мунун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Же күндө биз күн тартибине бир маселе коюп турайлыбы? Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Медир Алиев борбор кала дүйнөдөгү эң булганыч 3 шаарга кирет деп чыгарылган маалыматтардын күмөн санай турганын айтты. Коомдук бирикме, анын жетекчиси ким, эмненин негизинде иштешет? Анан ошолор Кыргызстандын борбору дүйнөдөгү эң кир шаар деп дүйнөгө ушундай туура эмес маалымат бергенин мен туура көрбөйт элем да. Борбордон бир канча чакырым алыста жайгашкан заводдордон чыккан ыш Бишкекке чейин келип каптап жатат дейт депутат. Булардагы немелерди албай атабыз. Кантки сементный шифрдан чыккан түтүндү карагылачы. Тияктан бери келип турушу Бишкектин ичине чейин кирип атат ошол зыяндуу түтүн. Аны караган эч ким жок. Кантки сементный шифр Ысык Ата району менен Аламидинди каптап келтирип Бишкекке кирип бүт. Мына өзүңөр ишенбесеңер азыр чыгып көргүлөчү азыр көлдү көздөй. Борборду каптап жаткан ыштын дагы бир себеби бул автоунаалардан чыккан түтүн экени айтылып келет. Автоунаанын катализаторунун бар же жогун текшерүү үчүн атайын прибор жок. Ошондуктан Ички иштер министрлигинин аны текшерүүгө ыйгарым укуктары чектелүү. Бизде андай оборудование да жок, бизде андай укугубуз да жок. Катализатор бар жок экенин текшергенге. Бишкек шаарындагы анын булганышынын негизги себептери бүгүнкү жыйында айтылды. Бирок кала башчысы баш болуп Жогорку кеңештин жыйыны өткөнү менен бүгүнкү күндө аны чечүүгө бел байлап киришкен жетекчилер байкалбай жатат. Депутаттар ыш маселесин караган жыйынынын соңунда экология министри менен Бишкек мэрин кызматтан алууну сунуштады. Ата журт Кыргызстан фракциясы жана мекенчил депутаттык тобу Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыровду кызматтан алууну сунуштады. Маалыматка ылайык сунуш жазуу жүзүндө берилгендиктен бул демилге азырынча парламент кабыл алган токтомго киргизилген жок. Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованы да кызматтан алуу демилгесин көтөрдү. Ал эми мэрди кызматтан алуу тууралуу президентке сунуш берүү Жогорку кеңештин ыйгарым укугуна кирбей турганын айтты.